Урматтуу төрага, Дастанбек Байке, жаңы жылга карата менин эжеме компьютер, өзүмө телефон жана бөбөгүмө чана бийлик алгым келет деп жазылган бул катта. Төрага Дастан Жумабековго кат жазууну чечкен 8 жаштагы Базызбек Күнтүү айылынын жанындагы дачадагы үйлөрдүн биринде жашайт. Тестиер бала бат эле жообун да билектерин да алды. Дастан Арыспекович мына сизге белегин берип жиберди. Төраганын кеңешчиси Марат Пирназаров менен Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Марат Матазимов ноутбук, телефон жана чананы балдардын өз колдоруна тапшырышты. Дастан Арыспекович Жумабековдун атынан сага мындай жаңы жылдык белек, ноутбук, компьютер. Эстеликке сүрөткө түшүү учурунда бул үй бүлө тууралуу кызыктуу маалыматтарды алдык. Көрсө каарманыбыз Базызбек 7 балалуу үй бүлөдөн экен. Ошо эжеги айткан экен, айыстаа кат жазгыла деп, анан келип эле кат жазам деди. Анан кийин мейли жазсаң жаз деп мындай ойлогон эмеспиз да, мынтип эме кылат деп ойлогон деле эмесмин. Аябай сүйүнүп атам. Үйдүн кожоюну болсо кесиби боюнча кыргыз тили мугалими, 15 000 сом айлык алат. 7 баланы багууга бул каражатты кантип жеткирип жатканын айтып берди. Келинчегим ушу үйдө кээде швеяга иштейт, кээде ушу үйдөн жана кыял бирикмесинен барып ошол жактан жумушап келип кошумча киреше болот. Калган өзүмдүн айлыгым менен эле быйыл айлыгым көтөрүлгөнү быйыл болду да. Азыр 15 000 айлык алам. Буга чейин 10 000ге жетпеген айлык менен эле жашап келгенбиз да. Базызбек 2 класста окуйт. Ал бир туугандары менен бирге коңшу айылдагы мектепке баруу үчүн күнүнө 5 чакырым жолду жүрүп басат. Эми анын окуудан кеч калган күндөрү апасына телефон чалып коюуга мүмкүнчүлүгү бар.